Мен 15 жылдан бері Россияда иштейм. 15 жылдан бері бала чакам багып отам. 15 жылдан бері Кыргыз элин багып отам. Биздин Кыргыз эл эмне үчүн мынтип жүрөбүз биз? Биз деген мисалдан биздин жогорку бийликтерге мен наразымын. Себеби бир жагын Кытай жеп жатат, бир жагын Өзбекстан жеп жатат, бир жагын тажиктер жеп жатат. Биздин жогорудагылар биз силерди биз багып атабыз. Biz Россияда мусор топ, мусор терип, кышда кыш, жамгырда жамгыр жауып атат. Биз эмне үчүн Кыргызстанды силер депутаттар, президенттер, силер да биз багып атабыз. Биздин жөнөтөбүз айлыкты. Силер да биздин чөнтөктөн жеп атасыңар. Ачкыла көзүңөрдү бийликтегилер. Биз ачык үстүндө сүйлөп атабыз эми. Биз кыйналып жүрөбүз. Мына жамгыр жауып атат. Муздадык биз дагы. Жүрөбүз мына орустардын арасында бар жол көл. Мен ошон үчүн сүйлөп атам. Бийликтегилер биз иштеп атабыз, сиздер дагы иштеңиздер. Биз кыйналып атабыз. Кыргызстандын келечеги үчүн. Өзүңүздөрдүн урматтуу президенттер, урматтуу депутаттар, биз эле эмес, өзүңүз эле эмес, биздин бала чакаңыз, небере чөйрөлөрүңүз дагы кеңири жашаш керек. Баба айтмакчы, чөкөлөп өлгүчө тикке туруп өл дегендей, сиздер дагы тарыхта кала турган ишти кылыңыздар. Мына туугандар, ошентип кыргыз элим биздин ак мээнет иштеп жүргөн машыл ишибиз болот да. Mana şu күндө ошол саат 5'te туруп 6'dan иш баштайбыз. Мына 25 000 айлык үчүн ушундай саат 5'ке чейин ушинтип жумушту аткарабыз. Мына эми кар кете баштады. Кардан кийинки чыккан мусорларды ушинтип тазалайбыз. Мына жамгыр болсо жамгыр, кар болсо кар. Ушундай кыйынчылык. Кана эми өзүбүздө жумуш болсо өзүбүз эле иштемекпиз. Мына мен туугандар бул жумуштан мен эч кандай тартынып, уялып дегендей болбойт менде. Кыргызстанда болсо деле ушул мээнетти аткарамын. Чем мынау Кыргызстан байлыгыга кол салып уурдагандан көрө менин мынау пешенеттер ак эмгегим 1000 эсе артык да бул мынтип иштеп атканым. Мен мынтип иштегениме деле өзүбүздө болсо кана жакшы кубанып эле иштемекмин да. Эми биз Кыргызстанда адилеттүүлүк орносо ушул Кыргызстанга биздин мына ушу чынчыл адамдар Кыргызды кыргыз деп Кыргызстанды коргой турган, Кыргызстанды экономикасын көтөрө турган, келечекти ойлогон ушундай бир бизге бир президент десек деле болот, башкаруучу деселек болот. Ошондой бир биз ойлогон ошо кишилер болсо биз кайтып эле бармакпыз, ошо кишилерди колдомокпуз. Мисалга айтып кетсем, мынакей Адахан Кимсанбаевич бар, эң күчтүү саясатчы, Кыргызстанга күйүп жанып жүргөн. Ошондой кишилер болсо биз тез эле мындай Кыргызстан көтөрүлүп кетсе керек деп ойлойбуз да, ишенебиз. Бирок вактынча деп койсок да болот бул Москвада иштеп атканыбыз. Биз үмүт кылабыз, бирок Кыргызстанда ушундай бир өнүп өскөн бир жакшы, бактылуу бир күндөрдү көрөбүз деп атабыз да Кыргызстандачы. Ошо Кыргызстанда барып иштесек дейбиз, үмүтүбүз бар. Бирок ошону ойлоп аткан, келечекти ойлоп аткан кишилерибиз бар эми. Ошолорду колдоп, ошолорду алдыга чыгарып, ошолор башкарып калса деген үмүтүбүз чоң да. Бирок барабыз, бирок Кыргызстанга колубуздан келишинче салымыбызды кошобуз, иштейбиз деген ниеттерибиз бар да. Туугандар дагы бир ооз айтып кетелик. Ошол Кыргызстанда азыр өтө мындай ишенбөөчүлүк болуп атат. Анан
Кыргызстанды көрүп түшүнүп билип турган ушундай акылдуу, илимдүү, билимдүүлөр бар, саясатчылар бар. Ошонун арасында мына Адахан Кимсанбаевичти да мындай колдойбуз да биз. Себеби мен чын жүрөгүмдөн өзүмдү айтып кетсем, бул элди башыны айландырып бүттү саясатчылар. Азыркы бийликтегилер. Биз бул бөтөн жерде жүрөбүз чынында. Салымыбыз өтө чоң деп айтып койсок да болот бул Кыргызстанга. Биздин айлык акы менен ушул бардык нерсеге мындай жардамыбыз чоң. Экинчиден бул үй бүлөбүздү багып атабыз. Ушул мамлекетти аз башкарып аткандарга кайрылып кетебиз да. Бул мамлекетти сактап калыш бүтүндүгү келечекке айтып кетпедиби биз ата бабаларыбыз каныны жаныны берген ошо жер үчүн, ушу байлык үчүн, ошону сактап келген. Ошолорду дагынан бизге азыр мүмкүнчүлүк бар сактап калыш жолдору. Мыйзамдын чегинде, мыйзам менен гана иштеш керек. Ошону аз мамлекеттен чынында биз мигранттар бардыгы талап кылабыз да, ушул жерди сактаганга, кен байлыкты сактагангачы. Менин жеке оюм ошондой да. Мыйзамга жакшы иштешпей атат да.